Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мусулмандар, кадырман күт туугандар. Мына бүгүн биз кезектеги текшерүүдө келдик. Ал Ихлас тоогунун жайына. Бул жер Ал Ихлас 1 жыл мурда башталган. Союп Кыргызстандын өзүндө, ошо Токмок шаарынын өйдө Искра айылында жайгашкан өндүрүш болуп эсептелинет. Бул жердеги ушул бир туугандарыбыз 1 жыл мурда аракет кылып баштаган. Жөжөсүнөн сатып алып, 30-40-45 күндөй багып, биз былтыр да күбө болдук, азыр да күбө болуп, мусулмандарга, элдерге, элибизге ошо жеткирип коелу деп азыр айтып отурабыз. Туугандар, анткени Кыргызстанда көйгөйлөр көп, ошонун бирөөсү бул тооктун эти дагы болот. Тооктун эти Кыргызстанга көп кирет, бирок жергиликтүү өндүрүштөр аз болгондуктан көйгөй туула берет экен. Ошондуктан туугандар, мына Ал Ихласга дагы ушул жерден туугандары, ээси дагы мусулман, алхамдулилля, сое турган адамдар да мусулман. Эч кандай бул жерде токко урулбайт. Буга да күбө болдук. Жана бисмилла акбар деп өзү союп атканына биз кийинки видеолордо да чыгарабыз, аны дагы күбө болдук. Ошондуктан бул жерде биз айта алабыз, бул адал, шариаттын талабына дал келет деп. Ошого анткени качан адам адал жесе, ойлонгону таза болот, туура болот. Бир нерсени түшүнгөндө дагы туура түшүнөт. Анткени Алла Таала, Алланын элчисинин өкүмү бул мусулман адам адал дегенге өкүм берилген туугандар. Ошондуктан мына Ал Ихласка дагы бир жолу ушунун ээлерине Алла Таалам ыраазы болсун, иш иштерине ийгилик каалайбыз. Ушундай өндүрүштөр Кыргызстанда көбөйө берсин.